13-майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсү Созак районундагы Чокмор айылына райондор аралык эне жана баланы коргоо борборун ачты. Ага өлкө башчысы Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев өзү катышты. Президент борборду Ташиевдер өздөрүнүн мунай базасын сатып 570 миллион сомго куруп бергенин айтты. Ал муну чыныгы патриотизм деп атады. Мурун чиновниктер менен байлар акчаларын чет өлкөгө чыгарып, ошол жактан үй салып, бизнес ачып кетишчү. Азыр деле кайтып келе албай жүргөндөр бар. Ал эми Ташиевдер үй бүлөсү мунай базасын сатып, ошол акчаны өз элине жумшап, ушул ооруканада изги ишке салды. Бул чыныгы үлгү, чыныгы патриотизм, деди Жапаров. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Өзгөн шаарын айланып өткөн акы төлөнүүчү унаа жолдун курулушуна катышкан. Муну президент тастыктап, аны мактоого алган. Кийинчерээк Ташиевдин уулу долбоордон чыгып кеткенин билдирген. Бишкек милициясы көчөдө аялын сабаган 41 жаштагы тургунду кармады. Бул тууралуу 24 KG басылмасы Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматына шилтеме кылып кабарлады. Күн мурун көчөдө күйөөсү аялын сабап жаткан учур тартылган видео соц түйүндөргө жарыяланган. Милициянын маалыматына ылайык, 12-май күнү эртең менен Рыскулов көчөсүндө аялын басып алып сабап жаткан жаранды көргөн күбөлөрдүн бири милиция чакырган. Райондук ички иштер башкармалыгынан жабырлануучу арыз жазуудан баш тартканын билдиришти. Шектүү убактылуу кармоочу жайга камалып, майда бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Ал бул берене боюнча күнөөлүү деп табылса 5500 сом өлчөмүндө айып төлөп, коомдук жумуштарга тартылып же 5 суткага камалышы мүмкүн. Зөөкүрлөр айыпты мамлекеттин пайдасына төлөп, көбүнчө бул үчүн акча үй бүлөлүк бюджеттен алынат. Ошол эле маалда Кыргызстанда агрессорлорго майда бейбаштык айыбын такпастан, аларды үй бүлөлүк зомбулук үчүн жоопкерчиликке тартууга болот. Укук бузуулар кодексинде үй бүлөлүк зомбулук беренеси бар. Ал боюнча айыпталуучуну 40 саат коомдук жумуштарды аткарууга милдеттендирип, же 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алууга болот. Өлкөнүн кылмыш кодексинде да үй бүлөлүк зомбулук беренеси бар. Ал боюнча күнөөлүү деп табылган жаран 40 сааттан 100 саатка чейин коомдук жумуштарды аткарууга милдеттендирилип, же 2 суткадан 5 суткага чейин камалышы мүмкүн. Үй бүлөлүк зомбулук Кыргызстандагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Милиция жыл сайын аялдарга карата зомбулук боюнча миңдеген фактылар катталарын билдирип келет. Бул негизинен жабырлануучулар зомбулук жөнүндө ачык айтып чыккан же алган жаракаттарынын оордугунан улам милиция кийлигишүүгө аргасыз болгон гана учурлар. Бул тууралуу кененирээк биздин изилдөөдөн окусаңыз болот. Асел Байбагышева дүйнөдөгү эң бийик чокуга Эверестке чыгып, бул чокуну багындырган алгачкы кыргызстандык айым болуп калды. Кыргызстандын Альпинизм Федерациясынын президенти Эдуард Кубатовдун айтымында Байбагышева негизги лагерден 9-май күнү эрте менен чыгып, 54 сааттын ичинде эле чокуга жеткен. Андан соң ал Эверестке Кыргызстандын туусун сайган. Кыргыз бийлиги Байбагышеваны дүйнөдөгү эң бийик чокуну ийгиликтүү багындырышы менен куттуктап, бул анын жеке жеңиши гана эмес, бүтүндөй өлкө үчүн маанилүү окуя экенин билдирди. Сиздин ийгилигиңиз жынысына карабастан ар бир адам үчүн шыктандыруучу үлгү. Ал кыргызстандыктардын каалаган бийиктикке жетүүгө жөндөмдүү экенин көрсөтүп, өлкөбүз үчүн чоң сыймык тартуулайт, деди Минкабдын башчысы Адылбек Касымалиев. 54 жаштагы Асел Байбагышева альпинизм менен 8 жыл мурда алектене баштаган. Буга чейин ал Жеңиш, Хан Теңири, Желайдар сыяктуу Кыргызстандын бийик чокуларын багындырган. Байбагышева ошондой эле 8000 метр бийиктиктеги Манаслуу чокусуна кычкылтек баллонун колдонбостон чыккан алгачкы кыргызстандык айым болгон.